Бүгүнкү күндө тиле каршы мигранттар шайлоо үчүн эле керек болуп калып атат. Мен энем дагы экинчи группада майып болуп калган, ошол суудан ичипчи. Анан бул күмтөрдүн оорусу коронавирустан бетер башка Кыргызстандагы кендерге да тарабады. Карылардын үйлөрүнө кыргыздын ата-энелери очередке туруп калды. Эненин эмгегин, эненин сүтүн бааладым, мен баркына жеттим деген ишенбеш керек. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Эркин Тоо мамлекеттик газетасынын YouTube каналынын көрөрмандары. Жогорку Кеңеш депутаттары депутаттык полномочиясы бүткөндөн кийин эмне иштер менен алек болуп жаткандыгын сиздерге кабардар кылуу үчүн студияда кабыл алып жаткан мейманыбыз Жогорку Кеңештин 3-4 чакырылышынын депутаты, кезегинде Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары болуп иштеген Кубанычбек Исабеков болмокчу. Кубанычбек Сатындиевич, студияда кош келдиңиз. Депутаттык ишмердүүлүктү жыйыштыргандан бери эмне менен алек сизди көбүн эсе Кумтөргө тиешелүү маселелерди иликтеген депутат катары жакшы билишет окурмандар. Азыр эмне дейсиз? Кандай эмгектериңиз бар? Депутатка иштесе жумуш көп. Элге да ойлойт, сен 15-20 жыл депутат болуң депчи. Да, мен 2 жолу депутат болдук. Жок, 2 жолу ушундай революцион ситуацияга туш болдук. Бирөөндө мен 2005-жылы 27-мартта депутат болуп келгем. Анда биз жана бир мандаттуу округда Жетөгүз шайлоо округунан 74-чү округуна мен 1-чи турда депутат болуп келгем. Нарын көл боюнча жалгыз. Андан кийин келгенде Кумтөрдөн муну менен алек боло баштагам. Себеби мен ошол жактык болом. Баягы цианид төгүлгөндө азап тозоктордун баарын көргөн элди дагы көргөм. Мен энем дагы экинчи группада майып болуп калган, ошол суудан ичипчи. Анан канча мал жандыктар өлгөн, бир да турист келбей калган, канча балык өлдү, көл элинен жашылча жемиш өтпөй калган. Ошол жерде 47 келиндин боюнан түшкөн. Убагында айтып койбойт тиги булар жанагы аферисттер, канадалыктар цианид төгүлгөнүнчү. Канча мал ошол суудан ичип, мен тыбырап 4 таягын көтөрүп жатканын көргөм. Бул аябай жаман көрүнүш. Ошол бийлик дагы болгон ошол чыгымдарды, элдин азап тозогун 4.400.000 долларга баалап туруп, ал акчаны да канадалыктар бөлүп берсе жеп коюшкан. Ошон үчүн мен бул жаным кейген. Биз мамлекетпиз да депчи. Анан муну иликтеген ошол болчу. Бирок эсиңиздерде баягы Лысогоров деген мамлекеттик агенттиги Акаев менен кеткенде ошону качып кетип, жана паспорттук кризис болгондо бизнес кылышкан. 2,5-3 мың долларга чейин сатышкан бир паспорт. Паспорт деген бул мамлекет бекер бериш керек болсо. Анан мен буну да көп иштедим эле иликтеп, жиликтеп. Анан эсиңизде миграция проблемасын көп иштедик элек. Мен миграция тармагына ушул мамлекеттик комитет түзгөнгө аябай көп эмгектендим эле. Президентке, Жогорку Кеңешке сунуштатып өткөрдүк элек. Ошол Айгүл Рыскулова жетектеди. Мынанын өкүлчүлүктөрүн ачканбыз Россиядагы, көбүрөөк иштеп аткан шаарлардагы миграция өкүлдөрүн Казакстанда. Анан мамлекеттик комитет өзүнүн структурасы болуп, бүгүнкү күндө тиле каршы мигранттар шайлоо үчүн эле керек болуп калып атат. Бир топ ажырашып атат, бала чакасы каралбай калып атат. Бул дагы турмуштун, жашоонун, ушул кылымдын бир терс көрүштөрүнүн бири. Чек эле Кыргызстанда эмес, баарында бар. Бирок биз деген эмгекти экспорттолуп аткандан кийин Россия, Казакстан алар кабыл алган мамлекеттер. Алар өзүнчө бөгөт коет. Биз болсо ошо керек болсо чабуул коюшубуз керек. Биздин жарандарды укуктук, социалдык жактан коргоо боюнчачы. Өлүп калып аткандары болуп атат. Убагында биз миграциялык фонд таштырганбыз. Темир жол менен, бул аба каттамдарынын менен, бул жергиликтүү бийликтер менен, ошо коңшу мамлекеттер, ошолордун парламенттери менен иштегенбиз. Анан бизде КМШ мамлекеттеринин парламенттик ассамблеясы бар. Ошол жерде мен тиги эксперттик консультативдик кеңеш боюнча ошо төрага болчумун бул миграция проблемасына. Анан модельдүү закондор жазганбыз. Кыргызстанга дагы мен 6 закон киргизгем. Адам сатуу боюнча дагы бул жерденчи көп көйгөйлөр бар, мисалычы. Анан миграция проблемасы бүгүн да күч алып турат. Тилекке каршы миграция кызматынын бир күнү эмгек жагына кошуп коет, бир күнү агенттик кылып коет, бир күнү келип туруп тышкы иштер министрлигинин. Бүгүн бул жак каралбай калды деп эсептейм да. Биз өзүбүз татыктуу жумуш бере албасак, айлык бере албасак, ал тургай ошол жерде жаман шарттарда иштеп, кыйналып жүргөн
кишилерибизди колдой албасак, биз мамлекет болбой калабыз. Анын мисалы сыртка чыксаңыз, мусапир болосуз деп кыргызда да сөз бар. Анан биздин окуп жүргөн студенттер да колдошубуз керек. Ооруканага барып ошол жактан дарыланып аткан киши да мигрант болуп эсептелет. Аны да колдошубуз керек, коргошубуз керек. Ошон үчүн бул чоң проблема. Анан Кумтөр маселеси боюнча бул эми эгемендүүлүктү алгандан кийинки биринчи чоң долбоор болчу, ири долбоор болчу. Бирок бул алтын коррупцияланышып, ошол Акаевдин убагында мамлекетке душмандык кылышып, өз кызыкчылыгын жогору коюп туруп, бул чоң көйгөйгө айланган. Ошо 66 жараныбыз мерт кетти ошол жерден. 129 жараныбыз биринчи, экинчи группада майып болуп калды. Канча жолдор бузулду, цианид төгүлдү, авариялар көп болду ал жерде. Бүгүнкү күндө да кырсыктар болуп атат. Жакынкы убакта эле мына көчүп дагы 2 жараныбыз басып калбады беле. Андайлар болгон. Анан бул Кумтөрдүн оорусу коронавирустан бетер башка Кыргызстандагы гендерге да тарабады. Тилекке каршы өкмөттө бүгүнкү күнгө чейин дагы улуттук концепция жок тоо гендерин өздөштүрүү боюнчачы. Негизи биз өзүбүз ири ишкана курушубуз керек. Өзүбүздүн алтынды, күмүштү, көмүрдү, баалуу таштарды баарын өзүбүз өздөштүрүшүбүз керек. Атак биздин тоо гендерибизди коңшу Казакстандын ишканалары казып атат, Россияныкы казып атат, тиги Израилдик еврейлер казып атат, канадалыктар, америкалыктар, англиялыктар. Алар майын, каймагын калтырып кетип көксүтүбүзгө калып атат. Биз ушул жерге жайгашып калганыбызга, пейиштин төрүндө жашаган жерде жашаганыбызга ата-баба ыраазы болушубуз керек. Анан көзүнүн карегиндей сактап келаткан ата-бабаларыбыздыкын биз талкалап салганга укугубуз жок. Экологияны сактап калышыбыз керек. Ошон үчүн бул Кумтөр маселеси мен деле азыр таштап койгон эмесмин. Саясатчы саясаттан кетип калса, саясат саясатчы менен алек болуп калышы мүмкүн. Анан мен кайдыгер боло албаймын. Бул тема менин докторлук диссертациямдын темасы. Анын үстүнө биз өзүбүз дагы аракет кылып салымыбызды кошушубуз керек мамлекетке, элге. Анан бул Кумтөр боюнча өткөн жылы 25 минутталыктагы кино чартылып чыгарылган. Азыр болсо жана 1,5 сааттык толугу менен чыгарганга аракет кылып, каражат баары өзүмөн кетип атат, мунун үстүнөн иш жүрүп атат. Анан бизде акыркы убактарда жан кейиткен маселелер көбөйүп атат. Мисалы, карылардын үйлөрүнө кыргыздын ата-энелери очередке туруп калды. Мына өткөн жылы октябрь айында ушул чүйдөн эле бир жигит энесинин пенсиясын бербейсиң ичкенге деп 7 жолу бычак сайып өлтүрдү. Мен атадан эрте калгам. Анан эненин эмгегин билем. Ары карап ыйлап, бери карап бизди чоңойткон. Анан энени сыйласа, элин сыйлайт деп эсептейм. Эненин эмгегин, эненин сүтүн бааладым, мен баркына жеттим деген ишенбеш керек. Биз эч качан анын баркына жете албайбыз. Ачка болуп турса дагы бизге акыркы кусок нанын берчи, энем раматтылыкчы. Мен дагы жаным кейит, ыйлагым келип кетет мисалычы. Дагы эмне кылсам ушу энем дагы жашар эле депчи. Энем жөнүндө мен Апа деген кино тарткан жүрөм. Өткөн жылы мына 15 мүнөттүк короткометражын чыгаргам. Азыр 1,5 сааттык дагы ушу тасманын үстүндө иштеп жүрөм. Анан Апа деген дагы китеп жазып жүрөм. Мен ушул иштер менен алекмин азыркы күндө. Мен ишканада жетектейм. Жумуш ордун пайда кылганбыз, салык төлөйбүз. Мен кайдыгер жатып ала албайм. Ошон үчүн ар бирибиз жоопкерчиликти сезип, мамлекетти бир эле президент же өкмөт же парламент оңдой албайт. Баарыбыз биригип туруп мамлекетти көтөрсөк болот. Мына ишмердүүлүгүңүз депутаттыктан кийин дагы китеп жазуу менен уланып жаткандыгын, мына өзүңүз айтып аткан кино тартуу менен дагы жаңы бир тармактарды өздөштүрүп жатканыңызды угармандар, көрүүчүлөр жаңылык катары кабыл алып атса керек. Бирок китеп жазуу сизге кандай шык менен кандайча башталып калган? Жакшы. Мен деле айылдан өсүп чоңойгом. Биздин айылда 8 жылдык эле мектеп болуп, коңшум айылга 5 километр барып келип окучубуз. Ал убакта автобус көп жүрчү эмес. Анан
Кышында барып келген өзүнчө кыйын болчу. Кечигип барчубуз, ага эжелерден тил укчубуз. Анан мен деле тырышып окучумун. Анан тиги мен менен окуган бирөө директор школдун баласы эле, бирөө тиги парторгтуку, бирөө сельсовет председательники. Анан аларды ата энеси келип тиги атка өңөрүп же машинесин салып кетсе же конфет жеп атса мен деле жегим келчү. Анан ичимен баягы жетим балдарга деп да кийим алып келсе мен алчумун, айлам жокчу. Бирок мен жакшы окуйн, кийин наоборот ушу элди багайын, мен дагы өз салымымды кошоюн деп аракет кылчумун. Анан бала кезден дагы ошо мен Украинадан окуп калдым. Ошол жактан деле мисалы ленинчил жаш кезине статьялар жазчумун. Коммунизм аягы, Ческөл правдасы деген гезиттер бар эле, ошол жазчумун. Украинанын, Белоруссиядан чогулган балдар жөнүндө жазып, аяктарда жазып, кичине болсо дагы жанагы кыйын келчү. Калемакы депчи. Анан ошол жакта окуган балдарды айлап мен мороженое сатып жечүмүн, булочка жеп каймак сатып жечүмүн. Анан раматылык энеме жоолук, көйнөк, конфет, чай алып келчүмүн. Эми азыр деле мен бул илимий иштер менен алекмин. Мисалы 41 илимий статьяларым чыккан. Ошол Россиянын академия наукунан, бул коңшу Тажикстандан, Өзбекстандан, Новосибирсктен, Санкт-Петербургдан. Мен азыр дагы илимий иш менен алек болуп жүрөм да. Анан бул китеп боюнча айтып калдыңыз. Мен Львовдон окугам, жана Бендерлерди атпайбы, ошонун родинасынан. Ошол жерден жанагы Михаил, биздин жердешибиз Михаил Фрунзе жөнүндө, аскер адам, полководецтер жөнүндө, Жуков тигулар менен кызыкчумун, Суворов тиги, Ушаков тигуларды окупчу, Кутузовдордон. Ошондо биздин жердешибиздин дагы кызы Татьяна Михайловна Фрунзе, доктор химических наук, жанагы аялдар комитетинин төрайымы Терешкова болчу, ошонун биринчи орун басары болчу. Мен ал киши менен да жолуккам. Анан үйүндөгү личный архивинен дагы бир топ материал алган. Ошол Иванова, Шуя, анан Кызыл Советтик армиянын архивинен дагы иштеген. Бул Михаил Фрунзенин бул музейинде дагы, үй музейинде баргам. Алардын дагы илимий отделинде ошо мен жазган статьяларым азыркы күндө сакталып жүрөт. Анан ошол жанагы ал убакта комсомол эмес беле, бүткүл союздук комсомол уюмунун БЛКСМдин жанагы смотр студенческих работ дегенге катышып, мен ошондо күмүш медалын утуп алгам. Анан биздин военный училище округтун типографиясына чыгып, ошол брошюра катары чыккан. Михаил Васильевич Фрунзе о культурно-просветительной работе в вооруженных силах. Мен аны полководец, дипломат катары жазган эмесмин. Бул өзү дагы искусствоға берілген, түрмеде отырып балалайка черткен, ырдар жазған, мындай китептер жазған киши экен да. Анан бул Ленинский комната деп баягы Кызыл армияны жетектеп турганда дагы бул мисалы Советтик армиянын Москвада Центральный дом Советской армии имени Фрунзе деп аталчу. Эмне үчүн Фрунзени койгон деген менде суроо пайда болгон. Атынчы же ал Луначарскийди койгон эмес, Фрунзени койгон. Анан бул биринчи китепти жазганда бир себеби ушу Фрунзе жөнүндө. Ал жанагы жазуучулар союзунда главный доклад жасаган. Анан Луначарский доклад бүткөндө Михаил Фрунзеге айткан: сизди маданияттын башына койсо мен сиздин орун басары болгонго даярмын депчи. Бул да ал кишинин ошо бул маданиятка кошкон салым баалаган деп эсептейм да. Анан экинчи бул Жетөгүздүн Жети жылдыздары деген китеп чыккан 2004-жылы. Анан сиз эсиңизде Жогорку Кеңештин 70-жылдыгында да бул тарыхый илимий 3 тилде китеп чыгарганбыз. Анда мен жетектедим эле. Анан киносунда чыгарганбыз. Эми келген коноктордун баарына эле калпак кийгизе берсең, кээ бири мончого кийип отуруп атат, кээ бири огородун иштеп кийип жүрөт, кээ бири үстүнө отуруп атат. Баш кийим деген бул эки кыргызда эсептейбиз. Ошон үчүн биз белектерди дагы башкача берсек кандай. Ошон үчүн Кыргызстандын жакшылыгын көргөзсөк, туризм тармагын, маданиятын, ошон үчүн бул китеп менен алек болуп аткан. Рахмат, атайын студияга келип бергениңиз үчүн, Канычбек Сатындиевич. Мына өзүңүздөр уккандай, Жогорку Кеңештин 3-4 чакырылышынын депутаты, кезегинде Жогорку Кеңеш төрагасынын орун басары болгон Канычбек Исабеков бүгүнкү күндө бир гана китеп жазбастан, ошондой эле кыска метраждуу фильмдерди тартып
бир топ пайдалуу элге кызмат кылып жаткандыгын кабарлады. Саламатта калыңыздар.